чайырды албетте ексе болот, бул мыйзам жол берет, бул дары дармектерге пайдалуу биз заттар бар экен. Алдыда Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов менен Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Мухтар Абдыхаметов баштаган жергиликтүү бийлик инвесторлорду кантип талаада калтырганын ачыктайбыз. Техникаларды өрттөйбүз, жатканга шарттар түзгөнбүз, ошолорду бузабыз, өрттөйбүз деген сөздөргө чейин барышканда. Ошол жерди барып каздырганмын менчи, элдин талабын кылып эле. Кызыктар тарап каршылыгын көрсөтүп. Баткендин Лейлек районунда Турабай Бостонов жана Саатбек Эгембердиев, Бекжан Жалилов деген жергиликтүү аткаминерлер атайы топторду түзүп алып, бири-бири менен жаатташып, алардан чырып бүт өлкөгө дүң этти. Инвесторлор саясий оюндун курмандыгы болду. Yarım hektarda dolyana oturat 150 bin dolarda. Siz azыр siz terge яқтығына уғады. Биз көтөрүп турган маселе мына ошол саясий интриганын айынан Маргун аймагы миллиондогон инвестициядан кургалып жаткандыгы. Кеп Баткенге жаратылыштан берилген мүмкүнчүлүк чайыр бизнеси тууралуу болот. Деген гектар жерлерибиз адырлар бош жатат Лейлекте. Акчайыр эгүүнү ушул сиздин ошол баштаган ишиңиздин мен колдодум эле. Бир ишкерлер барып чет элдик. Ал жерде бир саясат болуп кетип, жергиликтүү бийлик иштедиби, иштебедиби иши кылып, баягы тып-тыйпыл токтоп, ишкерлер акчага күйдү да, мына губернатор отурат, калпайт турбайт. Ал кандай ишкер, ал мен тааныбайм дагы, бирок ишкерлер ошол жерге барып ишти уюштуруп бере албадыңар. Саясат болуп кетти. Парламенттин 24 ноябрдагы жыйынында депутат Камила Талиеванын Лейлекке келген инвестицияны качырдыңар, саясат болуп кетти деген сөзү учкай айтылганы менен артында миллиондогон каражаттар саясий интрига жатат. Жаңы жер айыл өкмөтүндөгү туугандардын элди экиге бөлгөн Бостонов, Эгембердиев, Жалиловдордун жаңжалы келген инвестицияны токтотту. Эмесе кеп башынан болсун. Кыргызстанда чайыр эгип, аны сатуу эч бир мыйзамды бузбайт. Баткендин Маргун айылында акыркы жылдары элдер жапай чайыр жыйнап, сезон маалында оңмогондой киреше таап жатышат. Бирок маргындыктар жумушсуздук маселесин чечип, айыл өкмөтүн дотациядан чыгарып, кирешелүү тармакка айлантуу мүмкүнчүлүгү болгон ири долбоордон кургалып жатышат. Азыр Лейлек районунун акими Маргун айыл өкмөтү депутаттары биригип алып, кантип инвесторду ара жолго таштаганын түшүндүрүп берели. 2021 жыл күзүндө Маргун айылына инвесторлор келип, чайыр эгүү боюнча расмий түрдө кайрылган жана ошол кездеги өкмөт башчыга чейин маалымат жеткен. Чайыры ысык жайда өскөндүктөн Баткенде дал ушул өсүмдүктү пайдаланып өнүктүрүү саясаты башталат. Ошентип 2021 жылы Маргун Кейжи аттуу фирманын чайыр эгүү сунушу Маргун айылынын депутаттары тарабынан кабыл алынат. Элди чогултуп, коомдук угуу болот. Айыл өкмөтү тарабынан уруксат берилип, токтом чыккан. Жайыт комитети макулдук берген. Лейлек районунун акими мыйзамдагы процедуралардын өткөндүгүнөн кабардар болгон. Тактап айтканда, Маргун Кейжи аттуу фирманын чайыр эгүү сунушун башында жергиликтүү бийлиги дагы, эли дагы колдоп, кабыл алганын өздөрү айтып беришсин. Баары мыйзамды башталган. Сунушталган. Депутаттар сунуштаганбыз, макулдугун берген, элге сунуштаганбыз, макулдугун берген. Жайыт пайдалануучулардын мыйзам келишинде жерди арендага берүүгө мүмкүн деген жерлери бар. Кийин келип ал мыйзамсыз, алар мыйзамсыз кылганда келип өздөрү эч кимден суроо эгип алган жок да. Жер кышын жөн бузган жок. Ал именно ошол макулдашуунун негизинде гана эгилген. Ал эми каражат маселесине келгенде инвесторлор Маргун айыл өкмөтүнүн бюджетине жыл сайын 800 000 сомдон ашык төлөп берип турмак болгон. Анын 300 000 сомун иш башталар алдын мамлекетке которуп бергенин тастыктаган квитанция бар. Маргун Кейжи кадастр мамлекеттик мекемесинен кызмат акысын төлөп, пайдаланууга алган жердин документин да алган. Келишим негизинде берилген. Ал келишим мааниси мал жайыт багуудан тышкары башка максаттар үчүн пайдаланууга деген келишим негизинде убактылуу берилген. Келишимде кандай жазылган болсо, ошол негизинде убактылуу даярдап бергенбиз. Келишим мыйзамды көрсөтөт. Мыйзамды эситпейбиз. Ошентип бардык мыйзамдагы процесстерди өткөн соң Маргун Кейжи фирмасы ижарага алган 1692 гектар жердин 50 гектарына чайыр эге баштайт. Ишкерлер бардык сүйлөшүүлөрдү бүтүп, Маргунга акча салгандан кийин айыл өкмөт Мухтар Абдыхаметов инвесторлорго каршы иш аракет көткөн. Башында ишкерлерди жылуу кабыл алып жүргөн аким Алмазбек Рахманкулов да бардык маселени көзөтүп турган. Не себептен кандай бул жерде нелер жагдайлар болуп кетти, биз жасап аткан ишти токтотуп, биз жалпысынан 2 миллион доллардан ашык бул жака инвестиция келгенбиз. Сомго айлантырганда бул 170 миллион сомдон ашыгыраак акча болот да. Ошонун 10 миллионун биз
эми өздөштүрүп баштаганда ошол бойдон жумушубуз токтоп калды. Биз ишти токтоткондо деле айыл өкмөткө кирдик, акимге кирдик, губернаторго чейин ошо обл администрациянын жумушчуларына кирдик. Баягы эл мынтип айдап салды деген сөздөр мунун баары жалган да. Жердин бетин любой мындай сельхоз культураны эккенде жер айдалып, жумшартылып анан эгилет да. Болбосо өсүмдүк чыкпайт. Айыл өкмөт билген ошону? Билген, баары билген. Инвесторду алып барып акчасын салдыргандан кийин кайра кууп чыгууга эмне түрткү болушу мүмкүн деген суроого эки жагдайды карасак болот. Биринчиси бул жаңы жер айыл өкмөтүнүн мурдагы айыл өкмөт башчылары Турабай Бостонов, Саатбек Эгембердиев, Бекжан Жалиловдордун жаңжалы. Прокуратура берген маалыматта эки тарап тең таза эмес. Бүгүнкү күндө Саатбек Эгембердиев жана Бекжан Жалиловго кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинин 2-бөлүгү коррупция менен иш козголгон. Мындай айыптоолордун коомдун көңүлүн башка жакка буруу үчүн жана жеке кастыктын негизинде Баткендин мурдагы прокурору Нуркамил Набиевди чайыр бизнесин калкалап жатат деген чуу көтөрүшөт. Ага негиз катары ошол кездеги жаңы жер айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов менен Маргун айыл өкмөтүн азырда жетектеп жаткан Мухтар Абдыхамитовдун сүйлөшүүсү делген аудиону интернетке чыгарышат. Биз Нуркамил Набиев чын эле аралашканбы же бул саясий интригабы деген маселени негизги булактардан тактап чыктык. Анын бири Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Мухтар Абдыхамитов. Ошол элдин ортосунда ушу пикир келишпестер пайда болуп, элдин талабын аткарып койгондо эле биз ошолорду токтотконбуз. Анан башка маселе жок. Бул Идрistин материалындагы бул энди ошол Идриске мен өзүм лично айткан дагы эмесмин, бул адамдардын сөзү боюнча эле ошентип чыгарган булчу. Набиев бай сизге чалгандай мындай деген фактылар бул жок, ол энди ондой болгон эмес. Чындыкка далил бербейби? Чалып сизге аны басым кылганы. Ошону өзүңүз менен айтып койсоңуз мүмкүн болсо. Жок, басым кылган эмес, эч нерсе болгон эмес. Прокуратура өзүдө Набиевдин тиешеси бар же жогун териштирип чыккан. Анын жообун угуңуз. Негизинен чайыр боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш иш козголгон. Ал боюнча айыл өкмөтү кызмат адамдарынын үстүнөн соттук кароодо каралууда. Ошол анан Набиев деген жаман аттуу кылыштын максатын көздөп эле ар нерсе кылып атышат да, ал кишинин эч кандай тиешеси жок ал жерде. Тергөөнүн жүрүшүндө тиешеси жок экени аныкталдыбы? Же сиз өзүңүздүн оюңузду айтасыз, жеке пикириңизди? Жок, мен өзүм тергеген дела боюнча айтып атам да. Баягы жаңы жердин кызмат адамдарынын үстүнө тергеген делам боюнча айтып атам да. Ал жерде Набиевдин эч кандай тиешеси жок. Инвесторлордун өзүнөн да сурадык. Алар Набиевди эч качан тааныбаганын айтууда. Набиев жөнүндө айтып кетсек, бул кишини биз тааныбайбыз. Бул кишини уккан деле эмеспиз, өзүн мындай жүзмө-жүз көргөн деле эмеспиз. Өзүңүздөр уккандай далили жок каралоо же саясий тирештин кесепетинен чайыр маселеси көтөрүлүп кеткени байкалып турат. Натыйжада Маргунга миллиондогон кирешет түшүп, эл жумуш менен камсыз болот делип жаткан долбоорду диалектеги таасирдүү адамдардын саясий оюнун себеп кылып, айыл өкмөт Мухтар Абдыхамитов токтотуп жатат. Керек болсо талаага барчу жолду сүрдүрүп салган. Айыл өкмөт башчынын жолду жаптырып салуу аракети чейтигана. Мындан тышкары инвесторду токмоктойбуз, техникаңарды тартып алабыз деген басым жасалганын ишкер айтууда. Айыл өкмөт өзү уруксат берип, өзү инициативаны көтөрүп, бизди колдоп аткан айыл өкмөт жергиликтүү элдерден бир 10-15 адамды алып келип, ишти токтоттуруп, биз жүргөн жолду каздырып, ошондой тоскоол иштер башталды да. Ошол жерде биз техникаңарды өрттөйбүз. Бизде эми ал жерде жумушчулар иштегендиктен олор жатканга шарттар түзгөнбүз. Ошолорду бузабыз, өрттөйбүз деген сөздөргө чейин барышкан да. Анан ошодон жумуш токтогон. Айыл өкмөт токтом чыгарып, өзү уруксат берсе, анын акчасын расмий түрдө жергиликтүү бюджетке төктүрсө, анан мына иш башталды дегенде кууп чыкса, бул албетте инвесторду алдап, жолго салуу дегендик. Ботконун чалып бүткөн соң Мухтар Абдыхамитов көптөгөн суроолорго кыска гана жооп берип, эч нерсени билмексен, байкамаксан, көрмөксөнгө салып кутулуп жатат. Бирок силер сүйлөшүү маалында билгенсиңер да алар эгет да биринчи. Эгет экенин билгенсиңер да ишке. Билгенбиз. Демек алардын жер кытышын бузаарын силер алдын ала билгенсиңер да. Жок, бул жерде жерди айдап эгет деген эмес. Бул жерде урукту сээп туруп, үстүнөн тырнайт, барана кылат деп сүйлөшүлгөн. Келишимде бар ошондой нерсе жокпу? Ошондо айтылган. Келишимде барбы? Документте ошондой маалымат турган себеп. Келишимди мен түзгөн эмесмин, билбейм лекин. Бирок тааныштыңыз да? Ооба, таанышмын. Барбы ошондой пункттар же билбейсизби? Жок, билбейт экен.
ошо келген инвестор туура багытка жумшай албаган тарап болуп атасыздар туурабы? Жайыт комитет, сиз, өкмөттө ошол кездеги туурабы? Мындай шекилде. Моралдык жоопкерчилик ушул жакта жатат да, туурабы? Кандай дейсиз? Бул жагын энди мыйзам бузулган болсо, мына мыйзам чегинде бардыгы каралып атат. Биз дагы ушу соттон дагы, прокуратурадан дагы бир эле сөзүм бар. Мыйзам чегинде карап берилет. Бузулган болсо жоопкерчилик тартайлык. Жергиликтүү бийликтин инвестор менен баштаган ишти орто жолдон таштоо аракетине экинчи бир жагдайды эске алсак болот. Бүгүнкү күндө чайга кызыккан бизнесмендердин саны көбөйүп, айыл өкмөттөргө каттай баштаганы белгилүү. Маселен, Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкуловго башка да инвесторлор келип, аларды кабыл алып сүйлөшүү жүргүзгөнүн айтууда. Инвесторлор бул ошол Өзбекстан тараптан да келген, Бишкектен да, Баткенден да эгүүчүлөр келип, именно чайыр боюнча маселе болгондо биз ошол жаңы жер айыл өкмөтүдө тегиз жакшы жер бар да. Күндүн да ысыктыгына байланыштуу ал жак ысыкка кирет да. Ошол жерде чайыр эгүүгө биз 3000 гектар жерди көрсөткөнбүз. Алмазбек Рахманкулов негизи азыр жабыр тартып жаткан Маргун КЖЖ жаңы өзгөртүлгөн аты Ынтымак ЛТД ишканасынын чайыр эгишине башында кызыктар болгон. Жер караштырып бергиле деген сунуш айтканын Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Мухтар Абдухаметов айтып жатат. Жок, чайыр эгүүгө жарактуу жерлер болсо бергиле деген бизге кат келген. Кат келген эмес, мындай сунуш келген аким тараптан. Бирок инвесторду коркутуп, кууп жаткан окуяларды билип туруп, арызданып барса да абалды жөнгө салган эмес. Возможно, булар эми түшүнбөйсүн да азыр элдердичи. Может, чөнтөгүнө бир нерсе обещать кылды. Муну алып берсең ошол жерди. Биз эксек, биз мынча беребиз деди. Ошондой көз караштар бар. Бизде эми так маалымат болбогон үчүн ал жөнүндө айтыш эми туура келбей калат да. Бир түшүнүксүз, бирөөнүн мындай кызыгуусу бардай сезилип турат да. Ошол ишти токтотуу. Чынында аким Алмазбек Рахманкулов өзү жетектеген райондун аймагында болуп жаткан жаңжалды басууга, ырбатпоого аракет жасаганы такыр байкалбайт. Эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүзбү кийин жана чыр чыккандан кийин? Ооба, жүргүзгөнбүз. Сиз бардыңызбы? Жок, мен өзүм барган жокмун, мен зам бар. Кимдер жүргүздү? Өкмөт өзү. Айыл өкмөтү өзү алып бир да жол жүргүзүлүптүр да. Жок, сүйлөшүп жүргүзгөн. Эл менен ошол талаш болгондон кийин эле кайра жолугуп сүйлөшүп. Жок, эми 2-3 тараптуу инвесторлорду чакырып эл отуруп. Андай жок. Инвестор үчүн ушундай немелерге барган жоксуз дейм да, мындай диалог түзүп, ортодо көпүрө болуп, мындай эми барып элдин кызыкчылыгында, коомдун кызыкчылыгында маселе болот да. Сиз өзүңүз деле ушул демилген көтөрүп кайрылган жоксузбу? Жок, бул боюнча биз ушул жерде эл менен жолугуп жүргүзгөн жокпуз. Бирок мен дагы айтып атам го, бизде жерлер даяр, бар, эгишке даярбыз. Но жанагы маселе көтөрүлгөндөн кийин ал боюнча кийин токтоп калгандан кийин бул боюнча кайта ал боюнча сүйлөшкөн жүргүзгөн жокпуз. Айтмакчы, жергиликтүү бийлик жайыт азайып кетпесин деген маселеге алып барып жатат. Биз Маргун айылынын жайыт комитетинин башчысынан абалды тактадык. Маргунда 21 000 гектар жайыт болсо, чайыр эгүүгө 2 000 гектар гана жер бөлүнгөн. Ал жер чайыр жиналган маалда корукталып, калган учурда тойт катары колдонулмак. Жайытта мындай кунардуу, кунарсыз жайларды бөлүнөт да. Ол жерлер кунарсыз жайга кирип кетет. Улар 3 жыл, 4 жылда ошол урожай бере турган маалы келгенде малды киргизбейбиз. Малды киргизбегенде кайсы малдан? Şu майдан баштап, август, сентябрь, октябрга чейин 4 ай. 4 ай ошол жерде баягы ширесин алат экен булар. Ширесин алып, что мал дебелеп таштабасын депчи. Шону алабыз ошол август, октябрга чейин мал киргизбейбиз, анан октябрдан кийин как положено мал жайыла берет. Аким менен айыл өкмөт башчысы Маргун эли каршы чыккандыктан чайыр эгүүнү токтоттук деп жатат. Бул маргундуктардын атынан айтылган бир тараптуу маалымат. Эл ичинде чайыр маселеси ички саясий интриганын, жеке кызыкчылыктын негизинде көтөрүлгөнүн маргундуктар жакшы билет. Себеби бул Бекжан менен Саатбек өздөрүнө иш козголгондуга байланыштуу ушу элди көңүлүнү, нугуну башка жака бурабыз деп ушу чайырды чыгарды окшойт дейм. Бардык эл эле ошентип ойлонуп атат да. Себеби Саатбек менен Бекжандын кылмыш иши козголуп уже үстүнөн. Ошол иштер боюнча эч бир эме таппай эле ошону провокационный иш кылып эле элдерди уюштуруп, ошол өкмөттү дагы аралаштырып биздин Муктарды. Ошол чайыр боюнча ошол Баткендин прокурору ушундай кылып иштетип атат дегендей кылып
ошо элдин эмесин көңүлүн ошого бурду деп эле ойлоп атат да баардык элдерибиз баарыбызчы. Көптөгөн түшүнбөстүктөр болду элдердин арасында дагычы. Уруш талаштар болду, жаңжал болду, даже сотко чейин кетти. Мен ойлойм, алдыда бул чайыр өнүгүп өсөт дейм да. Негизи бул Маргын айыл өкмөтүндө ошо 20 000 гектардан ашык жер болсо, ошол жерден жылына киреше 400 000ден ашык гана каражат түшөт. Инвестор жылына 800 000ден ашык каражат төкмөк болгон. Бул жерде какыраган ушул талааны алар иштетип, бул жерге бюджетине оңбогондой акча төгүшмөк. Биз бул жерде мына ушул инвестордун тарабын талашпайбыз албетте. Кайсыл гана инвестор келбесин, анын акчасын туура пайдаланып, туура жерге жумшап, мына ушул айылдын кызыкчылыгына иштетсе деген ойду, маселени көтөргүбүз келет. Эми маргундуктар мындай киреше табуу мүмкүнчүлүгүнөн кур калды. Анткени инвесторлор башка региондордо ишмердүүлүк жүргүзмөк болуп жатат. Маргунга 10 миллион сом инвестиция салып, жергиликтүү элди иш менен камсыздай баштаган инвестор эми соттошуп, тыйынын кайра өндүрүп алып, башка региондо ишмердүүлүгүн улантмак болууда. Акчаны өндүрүү маселеси ошол 10 миллион акча кетсе, ошол жерде жергиликтүү элдердин тракторлору иштеген. Аларга ак төлөнгөн. Жергиликтүү элдер жумушчу катар иштеген. Аларга ак төлөнгөн. Канча адам иштеген? Көп, 30-40 адам иштеген. 50 гектар деле чоң жерде. Анан келечекте биз ошол жерде ошол жергиликтүү элден 1000дей адам алсак, айына ар ким өзүнүн иштөө жөндөмдүгү бар да. Ошого карап $2,500 $5,000 чейин айлык алышат эле. Ошол 1,5 гектарды өздөштүргөндө. Будан сырткары ошол жердеги элдер поварлар алынат эле, водительдер алынат эле, ошол жерде снабженецтер алынат эле, кароолдар айтып кеттим. Ошол жердин эли транспортту биз тартып иштетмакпыз. Ошол жердин эли камсыз болмок да. Анан ошо 10 миллион боюнча эми биз деле ошончо акчаны коротуп алып жөн эле калбайбыз да. Биз короткон акчанын баары бухгалтериядан өткөн. Тыйынына чейин өтөт бизде. Бухгалтерия өтө так иштейт. Ошонун негизинде биз азыр аргабыз жок болот. Акчаны кайра айыл өкмөттөн өндүргөнгө. Чайыр бизнес үзгүлтүккө учурабаганда инвесторлор Маргунга ФАП куруп, өрт өчүрүүчү атай техника алып берерин элге уадалаган. Кыргызстанда азырынча чайыр боюнча инвестицияны туура пайдаланып, элдин турмушун алдыга жылдыра албай жатат. Чайыр бизнесин кошуна Өзбекстан жолго коюп, киреше табуунун дагы бир булагы катары карай баштады. Өзбекстан 2022-2026 жылдар аралыгына өзүнүн планын бекитип, 30 000 гектарга чейин чайыр эгип, анын продукциясын өндүрүп, импортко чыгуу аракетин баштады. Килограммы $100 чейин жеткен бал өсүмдүктүн пайдасын көрүү жагынан Кыргызстан азырынча кошуналарынан артта калууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чайыр маселесинин экономикалык жана саясий жагын жакшы түшүнөрүн айткан жайы бар. 1 гектардан 30 000 чейин доллар пайда көрө турган болсо, абдан туура болот эле. Биз аякты колдоп беребиз да. Мына Баткен областында Араван районунда өстүрүп турсуңар, мен көрө элекмин барып. Бирок феруланы колдойбуз. Бул техникалык культуралар, бул элди байыта турган культура да. Чайыр ысык жайда өскөндүктөн баткендиктер үчүн табияттан берилген табылга. Муну саясатка айландырбай, элдин кызыкчылыгынан пайдалануу позициясын жогорку кызматтагы жетекчилер да билдирип жатат. Тоолуу жерлерге биз уруксат беребиз. Себеби дегенде экономикалык жактан караса дагы бул тез өсө турган бир акча таба турган бир өсүмдүк экен да. Ошондуктан биз бул боюнча азыр область, район боюнча атайын жайларды биз азыр мыйзамдаштырып жатабыз, тиешелүү документтерин түзүп. Ошол бүткөндөн кийин биз албетте элдер менен кошулуп кооперативдерди түзүп, биз чайыр эге турган пландарыбыз бар. Биз кандай мүмкүнчүлүк бар болсо Кыргызстан биз анын баарын пайдаланышыбыз да. Ошон үчүн бул жерде инвестор келеби, башкасы келеби, биз ар дайыма ачыкпыз, алар менен сүйлөшөбүз. Эми жогоруда айтылган фактыларды иргеп жыйынтык чыгара турган болсок, элге келген инвестициянын кайра чыгып кетишине саясий топтордун интригасы түздөн түз себеп болгону көрүнүп турат. Дал ушул долбоорго асылып тарапташтарын көтөрүп жаткан Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалиловдор 2,5 миллион сомду кымырып алууга айыпталып, иши сотто каралып жатканда, экинчи дагы бир иш боюнча фактылар чыкты. 2022 жылдын соңунда Саатбек Эгембердиев финансылык пирамида уюштурууга шектелип, кайра кармалды. Милиция билдиргендей, каражаттарды көбөйтүү шылтоосу менен пирамидалык схеманы уюштуруп, алдамчылык жолу менен бир нече жарандардын ири өлчөмдөгү акчасын алып кеткен. Эми ушул жерден талдап көрүңүздөр. Ким чынында элдин чөнтөгүн кагып жатат? Кайсы тарап инвестицияны да качырып, элдин тынчтыгын бузуп, бөлүп жарууда? Алдыда бул теманы дагы да иликтеп, чыныгы эл бузарлар менен коррупционерлердин жүзүн ачабыз.